Ушул тапта Кыргызстандын аймагында коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан 205 миллион долларлык 12 долбоор ишке ашырылып жатат. Бул туурасында парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында айтылды. Аталган агенттиктин жетекчисинин айтымында алар таза суу менен камсыз кылуу, айыл чарбасын өнүктүрүү жана элеттиктерди өнүктүрүүгө багытталган. Талкуунун жүрүшүндө бир катар депутаттар агенттиктин кызматын эл баа берип, коррупциялык жоосундардын алдын алуу зарылдыгын белгилешти. Анткени 205 миллион доллар калк турмушун жакшы жагына өзгөртө турган өтө чоң каражат экенин айтышып, анын отчеттуулугу болушу зарыл дешти. 17 жылдан бери Кыргызстандын калкынын канча пайызы жакырчылыктан чыкканы белгисиз. Бул туурасында депутат Аалы Карашев КСДП фракциясынын жыйынында билдирди. Ал коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги 2003 жылы түзүлгөнүн айтып, бул жылдар аралыгында жарандардын жашоосун жакшыртуу үчүн донорлордон 156 миллион доллар келгенин эске салды. Мына караңыз, азыр момундай даярдык болбойт. Кийин келгенде мына жаныңызда 15 киши эришип келипсиңер, булар менен так жооп бере турган болуш керек. Анан келечекте мүмкүн да Исашевич, мүмкүн бир фракциянын сунушу катары рекомендация берсекпи, ушул Аристин башкаруу системасын мүмкүн кичине бир жаңылашыбыз керек. Сиздерде жана байкоочу кеңеш бар да, байкоочу кеңешке бар. Отчетту берип койсуңар, байкоочу кеңеште эле уже мындай мурдагыдай башындагыдай катуу бир мындай действенный болбой калды деп айтат элем да. Депутат Төрөбай Зулпукаров болсо, калкты жакырчылыктан чыгаруу дегенде айрым банктар туура эмес пайдаланып долбоорлорду ратификациялагандан кийин меш таркатып жүрүшөт деди. Ал мештин кереги барбы жокпу анализдеген киши жок дейт. Сиздер мына жарлыкта көрсөтүлгөн негизги багытыңыздар жакырчылыктан чыгуу, жакырчылыкты жоюу. Канча мамлекетибиздин жараны жакырчылыктан чыкты. Ушул проекттин негизинде канча жоюлду. Барбы мамлекет? Ушул жарлык чыкканда эң биринчи ПСИ-1 деген долбоордо доходоприносящий кичинекей долбоорлор бар эле. Азыркы күндө менде так маалымат жок, канча ишкер ошондо колдонду, анан жакырчылык мындай кагаз түрүндө уруксат этсеңиз берсем болот. Мындай багыттуу эмес, акча келип атат, грант экен деп туруп, биз макул болуп жогорку кеңеш ратификация кылып берип коюп атабыз. Ал эмне үчүн керек? Ошол эгерде мештерди таркатып койсо жакырчылыктан чыгып кетебизби? Ал меш бүгүнкү күндө керек, ошол жерге керек эмеспи? Анализ жок да. Маалыматка ылайык 2001 жылы айылдарды таза суу менен камсыз кылууга дээрлик миллион доллар бөлүнгөн. Анткени менен ушул күнгө чейин таза суу бардык аймактарга жеткен эмес. Маселен, бүгүнкү күнү дагы 584 айылда таза суу таптакыр жок. Бирок таза суу менен камсыз кылуу департаменти бул маселени 2023 жылдын акырына чейин чечүүнү убада кылууда. Анткени менен депутат Иса Өмүркулов буга ишене албай турганын билдирип, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигин донорлор бөлгөн каражаттарды максаттуу пайдаланууга чакырды. Мындайда жооп бербей койсоңор эле болот. Биз эми мен көп жылдан бери билем. Бюджеттин бекитишинде катышам, аткарышында катышам. Одно и то же да. Гранттардын баары тең ошо тешик арган нерсени бүтөмөйгө. Бирок ошого карабастан да, конечно, бүтөш керек, но bir частин şu бюджета доходный жака бир жумшап койсо, бир экспорт ориентированный бир чоң отон завод эмес, но бир жылына бир 10-20 миллиондук бир ишкана сала бергенде бүгүн өндүрүш билесиңер, промышленность болмойча жок, бул жок болот да. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги ушул тапта өлкө аймагында 205 миллион долларлык 12 долбоорду ишке ашырып жатканын билдирди. Ал таза суу менен камсыздоо, айыл чарбасын өнүктүрүү жана элет коомчулугун өнүктүрүү болуп эсептелет. Жыйында жерлерди трансформациялоо боюнча ыйгарым укуктарды борбордон ажыратууга багытталган мыйзам долбоору иштелип чыгып, мамлекеттик органдарга макулдашуу үчүн жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нур Ньюс, Бишкек.